Taşıyıp da ötünme olursam. Tövbe çıkıtam. Ne oldu kendin? Жақсы не olur? Жақсылыққа, Жақсы не olur? жақсылыққа. Садыр Нуркожоевич чечимден кийин жакшы уктабады да. Камчыбек Кыдыршевич Ташиев адагы ооруп атат. Депутат Кыдыралиев Садыр Жапаров кечээ түнү жакшы уктабады да. Бүгүн 11 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Умбетали Кыдыралиев өлкөдөгү орун алган саясий кырдаалга токтолуп, парламентти бөлүнбөгө чакырды. Ал кечээ түнү президент Садыр Жапаров уктай албаса керек деген божомолун айтты. Эл өкүлү 2006-жылы Ата журт партиясын Жапаров менен Ташиев түзгөнүн эске салып, алар менен партиялаш болгонун белгиледи. Мен эч качан Садыр Жапаровка дагы, Камчыбек Ташиевке дагы калп айткан эмесмин. Түнү менен ойлонуп чыктым. Кечээ түнү президентибиз жанагы чечимден кийин жакшы уктабады да. Ташиев да ооруп жатат, кыйналууда. Жапаров элдик президент, Ташиев кыргыз эл баатыры. Экөө биригип чек араны чечти, экономиканы өстүрдү. Эми жумушта түшүнбөстүктөр болот. Эки досумду чакырат элем, баары жакшы болот. Баарыбыз бир болобуз, деди Кыдыралиев. Taşıyıp da ötünme olursam. Tövbe çıkıtam. Ne oldu kendin? Жақсы не olur? Жақсылыққа, Жақсы не olur? Жақсылыққа болсын. Олар екі достар, бір-бірін ташташпайды олар. Olsun da öyle olsun. Алар екеуі Allah şifasını мантыс versin. кешкен достар. Öttü. Құшақташқан достар. Алар аралары ешкім біле албайды аларды. Keçip tövbe. Мен деле билбейм. Мен деле билбейм. Мен Жақсылыққа болsun da öyle aytıptam. жақсы болады. Men rahmet ederim. Токмокто 2 күн катары менен жол кырсык катталды. Токмок шаарында 9-10 февраль күндөрү катары менен жол кырсык катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдиришти. 9 февраль күнү дагы Ленин көчөсүндөгү дүкөнүн жанынан 2 унак агышкан. 10 февралда Токмок шаарында дүкөнүн жанында жол кырсыгы катталды. Honda Stream үлгүсүндөгү унааны сүзүп кеткен. Унаанын айдоочусу окуя болгон жерден качып кеткен. Жеринде милиция кызматкерлери иш алып барышты деп айтылат маалыматта. Ал эми чүй ОЭПтин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кырсыктардын чоо жайын тактап жатат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Келе атат 2006-жылдары Кыргызстанда жаңы партия түзүлгөндө, бул партиянын аты Ата журт болгон. Ата журттун түптөгөн түзгөн кишилер булар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев болду. Мисалы мен бир экинчи рядтарда турганда, ошол убактарда жалардын артынан турганбыз. Анан мен калп болбой эч качан Садыр Жапаровго дагы Камчыбек Ташиевге эч качан калп айткан эмесмин. Бул менин принципим. Анан түнү мен ойлонуп чыктым. Кечээ түнү урматтуу Садыр Нуркожоевич президентибиз адагы жана чечимден кийин жакшы уктабады да. Камчыбек Кыдыршевич Ташиев адагы ооруп атат. Адагы кыйналды да кечечи. Мен өкөнөн тең уулумун да, анан өзүм атыман айтып кетким келе атат да, жоопкерчиликти албайчы. Өкөө тең, бирөө всенародно избранный президент Садыр. Камчыбек Ташиев кыргыз эл баатыры. Өкөө биригип чек аранын маселени чечти, эч качан чечилди. Экономиканы канча өстүрдү. Мен 6-сызда депутат болуп турганда, биз 2 миллиарддан ашпачык бюджетибиз. Азыр расходный часть 10 миллиардка чейин чыкты. То есть бул 5 жылда болуп аткан ушундай көрүнүштөр да. То есть мамлекет жакшы уктап атат, өнүгүп атат. Эми жумушта биз деле өзүбүздүн жакындарыбыз менен кээде производственный издержки деп болду да. Андай мындай түшүнбөй калгандар болот. Ошон үчүн мен чакырат элем. Өзүмдүн эки досумду баары жакшы болот. Баарыбыз бир болобуз. Астыга койгон максаттарды жетебиз. Өкөө тең
кыргыз элинин патриоту, өгө тең эл дегенде, журт дегенде ичип аткан суусун, жеп аткан тамагын тыштап чуркап кетет да. Ошон үчүн биз дагы парламент ушул күндөрү бөлүнбөй, жарылбай, бүт баарыбыз ынтымакта бир туруп койсок, мен ишенем, Кыргызстан кубаттуу мамлекет болот. И бүт элибиз, журтубуздун турмушун оңдоп, бардык койгон максаттарга жетебиз депчи. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.